Суу чечек оорусу аба аркылуу жугуучу илдеттердин бири. Дээрлик суу чечек менен бардык балдар ооруйт деп айтып келишет. Эмне себептен дал мына ушул илдетке балдар көп чалдыгат? Суу чечекке кабылган балага кандай кам көрүү керек? Бүгүнкү чыгарылышыбызда жооп аласыздар. Саламатсыздарбы? Бул Илим Билим каналы Ден соолук программасы. Аны мен Сейит Амираев алып барам. Ардактуу телекөрүүчүлөр, дал мына ушул тема боюнча эгерде сиздерде кандайдыр бир суроолор жарылса, сөзсүз түрдө байланышка чыксаңыздар болот. Байланыш үчүн телефондор 032 код аркылуу 24487 номери жана ошондой эле WhatsApp номери дагы иштейт 0508 87 88 97 номери. Анда студиянын кадырлуу конокторун мен сиздерге тааныштырсам. Ажар Теңирбердиева Ош шаардык балдардын жугуштуу оорулар стационарынын 4-бөлүмүнүн дарыгери. Жана ошондой эле кийинки коногубуз Гүлзина Малабаева Ош шаардык үй бүлөлүк дарыгерлер борборунун 7-филиалынын жугуштуу оорулар дарыгери. Саламатсыздарбы? Студиябызга кош келипсиздер. Адаттагыдай эле дал мына ушул илдет жөнүндө айтып берсеңиздер эң алгач. Саламатсыздарбы? Суу чечек бул биздин элде айтылгандай ветрянка. Бул вирустук оору, аба аркылуу жугуучу оору болуп эсептелет. Бул ооруну вирус варицелла зостер вызывать этет. Бул вирус 16-кылымда италиялык дарыгерлер аркылуу табылган. Бирок 1772 жылдан баштап өзүнчө оору катары дарыланып келинет. Жакшы, демек бул байыркы илдеттердин бири экен, Адам баласы эмнеден улам дал мына ушул илдетке калып калышы мүмкүн? Бул илдет менен көбүнчө 7 жашка чейинки балдар ооруйт. Көбүнчө балдар ооруйт, себеби бул жерде бул оору аба аркылуу жугуучу деп атпайбызбы? Аба аркылуу жугат. Балдар бакчасында, мектептерде, ошол жерлерде жугат. Бул вирус аба аркылуу тарайт дагы, ошо оорулуу адам чүчкүргөндө, сүйлөгөндө ошол вирус абага чыгып, ошол менен дем алган балдар ооруйт. Көбүнчө муну алдын алуу максатында эгерде ата-энелер балдардын дене табы көтөрүлсө, ошол маалда үйдөн чыгарбай эле үй бүлөлүк дарыгерлер тобун чакырып, ошолордун көзөмөлүндө болсо, мындай оору менен, суу чечек менен көбүнчө балдар ооруган саны азаят эле, себеби алар ооруса деле ата-энелер же үй бүлөлүк дарыгерлер тобуна апарып алышат, же болбосо балдар бакчасына апарып коюшат. Ошонун негизинде көбүнчө балдар көп мындай контакт болуп, ошодон көбүрөөк балдар ооруйт. Жакшы айтып калдыңыз да, негизинен сыртка чыгарбаш керек же болбосо үй бүлөлүк дарыгерлер борборуна алып барбаш керек деп айтып калдыңыздар да. Гүлзина айым, айтсаңыз, эгерде бала ооруп калса, мисалы жаш балдар, сөзсүз түрдө сиздерге чалып чакырса, барасыздар да, же болбосо бул сасык тумоо менен сыркоолоп атат, алып келгиле деген ушундай сунуштарды айтасыздарбы? Эгер сасык тумоо болгон чакта дагы баланын дене табы көтөрүлүп атат же баланын состояниясы жамандап атат десе, бизди чакырат, биз барабыз үйдөн кабар алабыз. Жакшы, айтсаңыздар, негизинен суу чечек оорусун кабылгандын биринчи белгилери бул дене табы көтөрүлөт экен. Андан башка дагы эмнелер болушу мүмкүн? Сасык тумоодон бир аз айырмалаш үчүн. Суу чечек ар балдарда ар кыл өтөт. Кээ бирки баягы иммунитети жакшы балдар, иммунитети аябай оорубаган, здоровый балдарда суу чечек жеңил өтөт. Кээ бирки балдарга дене табы дагы көтөрүлбөшү мүмкүн. Жөн эле биринчи кызыл бүдүрчөлөр чыгып, анын ичинде ыйлакча толуп, ал катышып ошондой болот, ошондо билишет. А кээ биркилерде баягындай фону начар, аз каны, баягындай 7 айлык төрөлгөн балдар, иммунитети слабый балдарда бул температура берип, бала чабалактап кыйналып, ошондой мындай оорураак өтөт. Ошол мезгилде мындай эртерээк байкаса болот да. Жакшы, оору козгоочу вирус жуккандан кийин канча убакыттан кийин денеде бүдүрчөлөр пайда болушу мүмкүн? Инкубационный периоду бунун 21 күнгө чейин, 7 күндөн 21 күнгө чейин. Ошол убакытта пайда болушу мүмкүн, бирок балдарда көбүнчө азыраак убакытта, 7-14 күндүн ичинде.
биринчи пайда болгондо баланын дене табы көтөрүлүшү мүмкүн. Чачынын ичинен кулагынын артынан баштап кызыл бүдүрчөлөр чыгып башташы мүмкүн. Ошол убакта биринчи үй бүлөлүк дарыгерлерди чыгарганы жакшы. Эмне үчүн бул илдет менен балдар көп ооруйт? Же болбосо балдардын иммунитети алсызбы? Дагы эмне себептен? Ошо балдардын иммунитети алсыз, анан улдарда баягы айтып атпайлыбы, аба аркылуу тарайт. Кеңири тараган оору дагы эми баягы балдар бакчасына, мектептерде баягы балдар чүчкүрүп эме болгондо ошол көбүрөөк балдарда иммундук система назик, ошодон жугат. Көбүрөөк ошон үчүн балдар ооруйт. Жакшы. Бул жугуштуу оору болгондуктан анан именно биринчи дене табы көтөрүлүп, биринчи симптомдор башталган күнү эң заразный күндөрү да. Ошол убакта ата-энелер балдар бакчасына, мектепке алып барып коюшат билбестен. Ошондон контакт көп болот и бир жолу ооруган бала кийин оорубайт. Иммунитет пожизненный. Канча күн аралыгында, мисалы башка бирөөгө, бейтаптан башка бирөөгө жыгат ошондо биринчи күндөрү деп калдыңыз. Биринчи күндөрү, биринчи симптомдору башталган күндөн баштап корочка болуп, карт болуп калганга чейинки убакыттын ичинде. Бул биринчи күндөн баштап 5-чи күнгө чейин. Жакшы, тили көрүүчүдөн суроо келиптир, саламатсыздарбы? Суу чечекке кабылганда дейт, канча күн ушул башка балдарга кошпой туруу зарыл деген суроо. Саламатсыздарбы? Жакшы суроо болду. Бул суу чечек болгондон кийин биз 21 күн карантин кылат, 21 күн чыгарбаш керек. 21 күн чыгарбаш керек экен. Жакшы, кийинки суроо, саламатсыздарбы? Суу чечектен калган тактарды дейт, кантип кетирсек болот деген суроо калтырыптыр. Ушулга кошумча эле суроо, эмне себептен ушул денеде тактар калып калышы мүмкүн? Денеде тактар калбаш үчүн суу чечек чыккан жерлерде кычыштырат да, ошону тырмабаганга аракет кылыш керек. Карт болуп калганда аймап албагангача. Ошо денеде калган тактар кетпей калат. Эгер эле тырмап албаса, дак калбайт. Жакшы, кантип кетириш керек? Жок, бул так кетпейт. Так кетпейт. Себеби баягы биринчи биз кызыл бүртүктөө чыгып, анан ичине ыйлакча толуп, анан жанагы катышат деп атпайлыбы, ошол бүртүктөө чыгып баштаганда эле бриллиант жашылдыгын улам бир күндө 3-4 жолу коюп турса, ошондо баягы ичине ыйлакча да толбойт, ошондо тез эле айыгат. А ошо катышканды сыйрбаш керек. Катышкан өзүнүн ыгы менен түшкөндө ошондо эч кандай дак калбайт. Ошон үчүн алдын алыш керек. Анан дагы жанагы катышканда ошо баланын эме кылыш керек. Өзүнүн личный гигиенасын сакташ керек. Баланын бети колун күндө жууп туруш керек. Колдорун тынбай самындап жууш керек, тырнактарын алып туруш керек. Ошонун негизинде баягы эмелер кычышпайт дагы, тырмабайт. Анан тырмабаса эме болбойт, дак калбайт. Бети колун жууш керек деп айтып калдыңыз да, анан айры бир маалымат булактарын карап көрсөм, мисалы суу тийгизбеш керек деген дагы ошондой маалыматтарды окуп калдым. Бул туура эмеспи? Жок, Личный гигиена сакталыш керек. Жуунтуп турса болобу? Жок, бетини, колуну жууп туруш керек. Бети колун жууп. Марганцовка слабый раствор кылып, ошо менен кошуп, самын менен жуушуп туруш керек. Бети колун, Бети колун. Себеби баягы бүртүкчөлөр баягы ичине ыйлакча толгондон кийин баягы тамак ашыны, баягындай острый тамактарды, цитрус ыйларды, сладкилерди көбүрөөк жеп койгондо кытыштырат дагы. Ошонун негизинде баягы колдорун жуубай, личный гигиенаны сактабай тырнактары өсүп кеткенде тырмай беришет дагы. Ошо инфекция баягы эмеге ыйлакчага түшүп, ошодон анан кабылдоолор пайда болот. А кабылдоолор болгондо бул сөзсүз ооруканага жаткызылып, дарыгерлердин көзөмөлүндө өтөт, каралат. Жакшы, саламатсыздарбы? Менин жашым 24-тө дейт, 1 жыл болду дейт суу чечек чыкканына дейт. Ошондой да болобу деген суроо калтырыптыр. Ооба, эгер кичинекей убагында болбогондор болсо, чоң убагында болот, контакт болгон болсо. Бирок чоң адамдарда суу чечек өтүшү оорураак болот. Кандай 1 жылдан бери ооруп атат бекен? Ошондой окшойт. Менин түшүнүгүм боюнча ошондой. 1 жылдан бери кетпейт абы. Жок, суу чечек анда ал башка оору менен ооруп атыптыр да. Башка баягы денеге чыга турганчы, кожный оорулар менен. Суу чечек менен бул денесине эме чыкканда биринчи күндөн 5 күндүн ичинде уже баягы бүт денеге кызыл бүртүкчөлөр чыгып бүтөт. 11 күндүн ичинде жанагы катышып эмелери түшөт. Жакшы. Саламатсыздарбы? Суу чечектин түрлөрү болобу? Мен балама дейт, жара чыгып дейт, бетине суу алып атат дейт.
эмне кылышыбыз керек деген суроо калтырды. Жок, суу чечектин түрлөрү болбойт. Ал баягы стрептодермия деген оорулар болот. Ошо суу чечекке окшогон оорулар болот. Кожный ошол Тери оорулары. тери ооруларына. Суу чечекте биринчи жара болбойт. Биринчи кызыл бүртүкчө, анан ыйлакча, анан катышат. Бул башка оору. Мисалы, бул аба аркылуу жугуучу оору деп айтып калдык да негизинен. Айтсаңыздар, ушул оору жаратуучу вирус кандай шартта жашай албайт? Кандай шартта жакшы жашайт? Бул вирус сырткы абада туруштук бере албайт, 10 минуттага чейин гана жашай алат. Ошон үчүн биз профилактика кылганда күндүн нуруна, растворлорго туруксуз эмес. Демек 10 мүнөт аралыгында бул Вирус жок болуп кетиши мүмкүн экен да. Жакшы, биз маегибизге бир аз тыныгуу жарыялайбыз. Азыр болсо кезекти Манжа медицинасына берсек, андан соң кайрадан жолугушабыз. Саламатсыздарбы? Бүгүнкү рубрикада мен массаждын түрү лама массажын көрсөтүп берем. Бул массаж 7 чакрадан баштап бел оору, муун оору, пут оору ошолорго өтө пайдалуу. Буда точный да аралашып кетет арасына. Бул ыкма сло деп аталат. Сылайбыз и плюс 7 чакра менен энергия менен иштейбиз. Bunday массаж булчуңдарга жакшы, спазмалар снимать этет. Белдери тырышып калат, ошолорго өтө жакшы. Желкени жасасак, жарым саат 40 мүнөт жасайбыз. Эгер желкеси менен белин жасаган болсок, 45 мүнөттөн 1 саатка чейин жасайбыз. Эгерде общий бардыгын массажын жасаган болсок, 1 саат, 1,5 саат жасайбыз. Мындай укала тери ооруларга мүмкүн эмес. Себеби аллергиясы болушу мүмкүн, денесинде жарасы болушу мүмкүн, ошолорго мүмкүн эмес. Анан калгандарына бардыгына боло берет. Адамдарда 21 меридиан каналдар болот. 21 меридиан каналдардан 360 точка болот. Ошонун себебинен биз точкаларды басканыбызда адамдардын мээсине кислород жете баштайт жана булчуңдар жумшайт.
массажыбызды аяктадык. Биздин пациент бир аз дем алып жатып туруш керек. Сиздер ден соолук программасына ортоктош болуп жатасыздар. Ардактуу теле көрүүчүлөр, бүгүнкү чыгарылышыбыздын темасы суу чечек оорусу. Эгерде дал мына ушул тема боюнча кандайдыр бир суроолор болсо, сөзсүз түрдө байланышка чыксаңыздар болот. Байланышчу телефондор 032 22 код аркылуу 244 87 номер жана ошондой эле WhatsApp номери дагы иштейт. 0508 87 88 97 номер. Маегибизге кайрылып келсек, бизге теле көрүүчүлөрдөн аябагандай көптөгөн суроолор келе баштады. Бул жерге сүрөт менен дагы жөнөттүр. Өзүңүздөр азыр жогоруда көрдүңүздөр. Мына ушундай денеге чыккан бүдүрчөлөрдө суу чечектин айырмачылыгына да токтолуп кетсеңиздер. Жакшы суроо экен. Бул бүт бар жок денеге чыккандар бүдүрлөрдүн баары эле бул суу чечек болуп эсептелбейт. Ар кыл оорулар болот. Кызамык, кызылча, герпес деген эмелер бар, стрептодермия деген тери оорулары бар. Ошолордон айырмаланып, бул суу чечекте биринчи сөзсүз баланын башына, чачтарынын арасына чыгат. Биринчи кызыл бүртүкчө чыгып, ичине ыйлакча пайда болуп, анан бар жок денелерге тарайт. Бул суу чечек болот. А эми кызамыкта болсо айырмалары, кызамыкта аябай эмеси 3 күн балада аябай температура бийик чыгып, бала чабалактап, ыйлап, үндөрү бүтүп, көздөрү кызарып, конъюнктивит болуп, анан кийин 4-5 күндөрү кулактардын аркасына кызыл бүдүрлөр чыгып, анан мойнуларына аларда этап менен кетет. Биринчи кулактардын артына, беттерине, көкүрөк, анан бууттарына болуп чыгып кетет дагы. Анда бири-бири менен баягындай бирикип кетет. Тармалдаштырыпчы. Кызамыкта, суу чечекте мунун айырмасы баягы ичине суу толуп, чачтардын арасына чыгат. Өз-өзүнчө чыгат. Өз-өзүнчө чыгат. Бири-бири менен бирикпейт. Жакшы, жогоруда көргөн сүрөт боюнча эмне дейт элеңиз? Жогорудагы сүрөт боюнча эми ал жерде баштарын караш керек. Буну биз эме деп атабыз. Суу чечек мисалы аллергияга эле окшоштурдук. Демек, тери оору. Тери оорулар дарыгерине кайрылыш керек экен. Аллергологко көрүнүш керек. Аллергологко кайрылыш керек экен. Кийинки суроо, саламатсыздарбы? Балам суу чечек менен ооруду дейт, жашы 3 жашта, бирок сакайды дейт. Анын оорулары дейт чуңкур болуп калды. Эмне үчүн деген суроо калтырыптыр да. Бул ошо жанагы айтылгандай бала карт болуп калганды тырмап алган, аймап алганда, ошонун астында дактары калып калат. Бул дактар эми кетпейт да. Ошон үчүн ошол убакта тырмактарын алып, баланын гигиенасын сактап карап туруш керек эле. Мына ушул тактардын кандайдыр бир организм үчүн зыяндуулугу жокпу деген да суроо келтириптир. Буда эч кандай зыяндуулугу жок. Эми көбүнчө баягы беттерине чыкканда аз-маз жанагындай дак болуп, баягындай чуңкур болуп эме болуп атат. Косметический эме болот да. Косметикалык жетишсиздик болот экен. Жакшы, кийинки суроо, саламатсыздарбы? Чоңдор кандай? Чоңдор ооруйбу бул илдет менен? Анан чоңдордо негизи эле оору кандай өтөт? Ооба, эгерде кичинекей убагында болбогон болсо, чоң адамдар дагы ооруйт. Чоң адамдарда өтүшү кыйыныраак болот. Буларда дене табы бийик көтөрүлөт. Эме чыкканы дагы аябай кычышып, аябай дискомфорт менен чыгып, жатып калганга чейин барышат. Осложнениялар чоң адамдарда көбүрөөк болот. Өтүшү да кыйыныраак болот кичине. Жакшы, кийинки суроо, саламатсыздарбы? Балдар такыр ушул суу чечек оорусуна кабылбай калышы дагы мүмкүнбү деген суроо калтырыптыр да. Такыр кабылбай калышы мүмкүн, эгерде бала эч ким баягындай суу чечек менен контакт болбосо, иммунитет анан жакшы болсо оорубай калышы ыктымалдуулугу бар. Бирок бул суу чечек менен көбүнчө балдар, көп эле балдар ооруйт. Бул суу чечек менен ооругандан кийин пожизненный иммунитет калат дагы, кийин оорубайт. Экинчи жолу кайталанбайт экен. Жакшы. Эгерде мисалы үйдө биздин балабыз ооруп турган болсо, ал сөзсүз түрдө жанындагы кишиге бат эле жугуп калат экен, айрым бир маалыматтар боюнча. Биз кандай коргонуш керек ошол учурда? Мисалы башка балдарга дагы жуктурбаш үчүн эмне кылуу керек? Ушул боюнча маалымат берсеңиз. Тез-тез бөлмөдөгү абаны алмаштырып туруш керек. Нымды уборка кылып туруш керек. Болду. Мына ушул эки нерсени эле биз өзгөчө көңүл бурсак,
илдеттен коргонууга мүмкүнчүлүк бар экен. Анан эми жанагы айтып кеткендикпи, балага биринчи бул суу чечек болоордо сөзсүз температура чыгат, баягындай кичине азынооп ошондойлор болгондо ошол маалда баланы башка бөлмөгө бөлүшүбүз керек. Үйдөгү балдарданчы ошодон өзүн бөлүп туруп, ошонун өзүнчө идиш аягын, оюнчуктарын, бөлмөнү бөлүп, анан жанагы Гүлзина айткандай ошол режимдерди сактасак, башка балдарга жугуу ыктымалдуулугу азаят. Жакшы, биз канчалык айтпайлы, мисалы дене табы көтөрүлгөндө жогоруда айттыңыздар, дарыгерди үйгө чакырыңыздар, мектепке алып барбаңыздар, же болбосо бала бакчага алып барбаңыздар. Бирок ошол эле учурда баардыгыбыз мисалы жумушта жүрөбүз, ошол себептен балдарды кээде алып барганга туура келет, ооруп калган, жөтөлүп калган, кичине дене табы көтөрүлгөн учурда деле бала бакчага же болбосо мектепке жөнөткөн туура келип калат да. Ошол учурда мисалы бала бакча кандай чара көрүп келет бүгүнкү күндө? Эгер билип калса, бала бакчадагылар баланы кабыл алышпайт. Ал ата-эне үйгө алып барып баланы үй бүлөлүк дарыгерди чакырып, эмгек эргүүгө чыккан акысы бар. Жакшы, анан ошол тайпада бир бала суу чечекке кабылды деңиз. Анан башкаларды да кандайдыр бир текшерүүлөр болобу? Ушул боюнча айтып берсеңиздер. Эгерде ошол садик балдар бакчасында бир группада бала суу чечек менен ооруган болсо, ошол группа ошол күнү кайсы балдар келди, ошол балдардын списогун алып, аны карантин деп коет, 21 күн ошол балдарды көзөмөлдөйт. Ошол күнү келбей калып, эртеси күнү башка бала келген болсо, аны албайт. Ошол кайсы балдар келген болсо, ошолор балдар бакчасына келе берет, а баягы оорулуу бала үйүндө каралат. Ашыкча балдарды алышпайт. Жакшы, рахмат. Биздин программада биринчи жардам рубрикасы да орун алган. Анда жалпыбыз биргеликте мына ушул рубрика көңүл бурсак, андан соң кайрадан жолугушабыз. Урматтуу телекөрүүчүлөр, бүгүнкү тема биз ошо адам качан дем алыш токтоп калган учурдагы алгачкы жардам көргөзүүнү түшүндүрүп, үйрөтүп беребиз. Биринчи учурда бул бизде чоң адамга ушундай дем алыш токтоп калган учурда кандай жардам көрсөтүүнү айтып берем. Бул өпкө жүрөк реанимациясы деп коет. Бул же болбосо башкача айтканда жүрөккө түз эмес массаж болуп эсептелет. Бул нерсе өпкө жүрөк реанимациясы деп аталат. Же болбосо жүрөккө түз эмес массаж болуп эсептелет. Бунун бир гана учурда көрсөтүлөт. Качан адамдын дем алуусу токтоп калса, ушул жардам көрсөтүлөт. Калган учурда, башка учурда эч качан көрсөтүлбөйт. Тирүү адамдарга, ден соолугу сак адамдарга практика жүзүндө үйрөнүү максатында кылгануу тыюу салынат. Бир гана ушул сыяктуу манекендерде гана үйрөтүлүп көрсөтүлөт. Баштардан мурун айта турган болсок, жүрөк биздин денебиздин так ортосунда жайгашкан. Муштумубуз биздин жүрөктүн бир өлчөмү боло турган болсо, жүрөгүбүз денебиздин ушул жерде жайгашкан. Ошол себептүү массаж жасаганда да көкүрөктүн ортосуна, бул жерде сөөгүбүз бар, ошол сөөгүнүн үстүнө массаж жасап жардам көрсөтөбүз. Бул адамдын дем алышын текшерип көрдүм мен. Адам дем албай атат. Эч кандай деми жок. Мен массаж баштайм. Массаж баштаганда кандай жасайсыздар? Бул жабыр тарткан адам дайым катуу нерсенин үстүндө болуш керек. Бул жерде болуш керек, полдо болуш керек. Эч качан кроваттын же болбосо жумшак нерсенин үстүндө кылганы болбойт. Парталардын үстүндө да кылган туура эмес болуп эсептелет. Себеп дегенде массаж берүүнүн максаты бул жүрөгүн мындай жасалма түрдө кыймыл аракетке келтирүү болуп эсептелет да. Эгер биз дивандын үстүндө же болбосо жумшак нерсенин үстүндө кыла турган болсок, ал эч кандай пайда бербейт. Ошондуктан бул сыяктуу жерге жаткызабыз дагы өзүбүз болушунча ыңгайлуу турабыз. Галстукчан же жылуу кийимдери, калың кийимдери болсо мүмкүн болушунча ачабыз. Колуңуздарды чыканакты бүкпөгөн акыбалда түз коесуздар. Массаж жасаганда дененин салмагы менен жасалат. Бир цикл деп коет. Бир циклда 30 жолу массаж, 2 жолу дем берүү болуп эсептелет. Чоң адамдарга тереңдиги канчалык тереңдикте басыш керек? Бул 5-6 см болуш керек. Болжол менен тездиги 1 секундада 1-2 жолу басып калгандай болуу керек. Массаж баштайбыз. Чыканакты бүкпөйбүз, денени түз кармайбыз. Санап баштайбыз.
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 29, 30. 30 жолу бастым. 2 жол дем беребиз. Дем бергенде кандай бересиздер? Мурдун жабасыздар адамдын. Эгин кармайсыздар, оозун ачасыздар, артка чалкалатасыздар. Дем бергенде да чоң киши боло турган болсо, чоң адам болсо, биздин өзүбүздүн көкүрөккө аба толгон өлчөмдө бул адамга дем беребиз. Кайрадан 30 жол басасыз. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 30 жол бастым, кайрадан 2 жол дем бересиз. Ушул акыбалда биздин жардамды уланта беребиз. Кайсыга чейин? Биринчиси бул адам кайра өзүнө келген акыбалга чейин, башкача айтканда дем алуусу пайдалуу болгонго чейин. Экинчи акыбал, биз жардам көрсөткөн маалда бул адамдын ичинде кус үрсе, кандайдыр бир кусундулар чыга турган болсо, убактылуу токтотобуз. Адамды капталдап буруп, оозундагы кусундусун чыгарып, анан кайрадан улантабыз. Үчүнчү учур, качан тез жардам кызматы келип, биздин жаныбызга отуруп, бизге бергиле, биз жардам беребиз дегенде токтотобуз. Төртүнчү учур, эгер сиз чарчап калсаңыз, кылганга күчүңүз калбай калса, ошол акыбалда, ошол учурда гана токтотобуз. Калган учурда токтотпойбуз. Кээ бир адамдар көчөдө жүргөндө тааныбаган адам болсо, балким жиркениши мүмкүн оозуна дем берүүдөн, же болбосо оозу кан болсо, кусунду болсо, ал учурда дем бербестен жөн гана массаж жасайбыз. Же болбосо өзүбүздө чүпүрөк менен же өзүбүз колдонуучу платочканы оозуна коюп туруп, ошол аркылуу дем берсек болот. Биз жардам берип аткан учурда, массаж жасап жатканда кабыргалары же болбосо сөөктөрү сынып кеткен учурлар болушу мүмкүн. Ал учурда кандай кыласыздар? Эгер сиздер байкап калсаңыздар, болгону колуңуздар туура турабы, туура эмес турабы, ошону бир карайсыздар. Анан сиз басып аткан тереңдик туура болуп атабы? Ошол нерсени карап бир текшерип коесуздар. Эгер сиз кылып жаткан массаж туп-туура болсо, бирок ошончо да сынып кеткен болсо, бул учурда токтотпойсуздар. Себеп дегенде, эгер биз массаж жасап адамга жардам көрсөтпөсөк, адам каза болуп калышы мүмкүн. Ошондуктан сынып кеткен сөөгүнө карабастан жардам беребиз. Болгону эреже туура кылып атасызбы, туура кылбай атасызбы, ошону карап коюш керек. Көп учурда колду туура эмес коюп алган учурда сөөктөр сынып кетиши мүмкүн. Бул учурда чоң адамдарга көрсөтүлдү, азыр болсо өспүрүм балдарга кандай көрсөтүлөт? Көргөзүп берем. Өспүрүм балдар болушу мектеп курагындагы 12 жашка чейинки балдар болушу мүмкүн. Ал баланын дене салмагына карата жардам көрсөтүлөт. Күчүңүз жетсе бир колдоп көрсөтсө болот, же болбосо 2 колдоп деле массаж жасаса болот. Чоң адамдардан айырмаланып, өспүрүм балдарга, бөөктөргө 1-2 эрежеси бар, айырмасы бар. Чоң адамдардан айырмаланып, бул учурда текшерүү максатында 5 жолу башында үйлөйбүз. Үйлөгөндө башын бурабыз. Беш жолу үйлөп туруп, анан массаж жасалат. Эмне үчүн 5 жолу башында үйлөнөт? Чоң адамдардан айырмаланып, кичинекей өспүрүм балдар, бөбөктөр статистика көргөзгөндө эле көп учурда дем алуусу токтоп калуунун себеби бул ошол дем алуу жолдоруна кандайдыр бир тамакпы же башка нерсе тыгылып калган себебинен ошол дем алуусу токтоп калат. Биз ошол нерсени текшерүү максатында же болбосо ылдый көздө жылдыруу максатында 5 жолу контролдуу түрдө үйлөп алабыз. Үйлөп бүткөндөн кийин массаж жасайбыз. Массаж жасаганда массаждын жасалып жаткан биздин басымдын тереңдиги бир 4 сантиметрдин тегерегинде болуусу зарыл. Денесин ортосуна коебуз, жанагындай эле 30 жол басабыз. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26,
26, 27, 28, 29, 30. 30 жолу бастыңыздар. Қалғанын жанағындай эле мурдун жабасыздар. Арка чалкалтасыздар, оозун ачып туруп 2 жолу дем бересиздер. Ушул ыкманы качан адам деми пайда болгонго чейин же болбосо тез жардам кызматы келгенге чейин уланта бересиздер. Бул ошол өспүрүм балдарга өпкө жүрөк реанимациясын көргөзүм. Азыр кийинки көрсөтүлө турган бул ошол бөөктөргө кандай массаж жасалат. Өспүрүм балдарга бөөктөргө 5 жолу башында контролдуу түрдө дем алуу берип алабыз. Бөөктөр оозу, мурду жакын анан кичинекей болгондугуна байланыштуу башын артка чалкалатпастан түз акыбалда кармап, мурдун оозун кошо 5 жолу контролун үйлөйбүз. Үйлөгөндө дагы сиздерге маалым болгондой эле бөөктөрдүн өпкөсү кичинекей. Ошондуктан көп аба албастан аз гана аба менен сырттан 5 жолу дем беребиз. Дем бергенден кийин массаж жасайбыз. Массаж жасаганда кандай жасасаңыздар болот. Бир колуңуздун үстүнө бир колду коюп туруп, мындай кылып жасаса болот. Азыр. Эки түрдө жасаса болот да. Массаж жасаганда жана чоң кишилер сыяктуу эле бул бөөктөрдүн дагы денесинин ортосуна, бул жерде сөөктүн үстүнө биздин 2 манжабызды коебуз дагы 30 жолу массаж жасайбыз. 5, 6, 7, 8, 30 жолу массаж жасалды, 2 жолу үйлөйсүздөр. Массаж жасалгандын тереңдиги болжол менен 2-3 сантиметрдин тегерегинде болуш керек. Тездиги жогоруда айтылгандай эле 1 секундада 2 жолу басып калгандай болуш керек. Бул көрсөтүлгөн нерселер кайрадан башынан кайталап өтөйүн. Бир гана учурда, качан адамдын дем алуусу жок гана учурда көрсөтүлөт. Мейли ал адам сууга чөксүн, ток тартсын, бир жерден жыгылсын, дем алуусун текшердиңиздер, дем алуусу жокпу, ошол массаж кылып жардам көрсөтүлөт. Эгер дем алуусу бар болсо, ал учурда эч качан көрсөтпөйсүздөр. Анткени сиздер жардам берем деп атып, кайрадан демин токтотуп коюшуңуздар мүмкүн. Үйдө жаш балдарга, кичинекей мектеп окуучуларына бул нерсени үйрөтүү сунушталбайт. Анткени тирүү адамды эч качан кылып көрүүгө болбойт. Үйрөнөм десеңиздер, ушул сыяктуу манекендерде гана жасап, массаж кылып үйрөнсөңүздөр болот. Маегибизге кайрылып келсек, телекөрүүчүлөрдөн суроолор келген. Саламатсыздарбы? Менин балам 8 айлык дейт, суу чечекке кабылып дейт, аябай кыйналып жатат. Денесинин бүт жагына дейт, бүдүрчөлөр чыккан. Эмне кылсак болот? Кандай дары-дармек берсек болот? Бир аз болсо дагы балага жардам берүү максатында деген суроо калтырыптыр. Эгерде суу чечек болгон болсо, денесинин бар жогуна чыккан болсо, сөзсүз баягы бриллиант жашылдыгын бир күндө 4-5 жолу ошол жерге сыйпап чыгыш керек. Баягындагы бүт денесине жайып сыйпабастан ошо бүдүрлөрүн өз-өзүнө коюп чыгыш керек. Андан кийин эгерде баланын дене табы көтөрүлүп аткан болсо, сөзсүз дене табын түшүрүүчү парацетамол бергиле. Андан кийин үй бүлөлүк дарыгерлер тобун чакырып, ошо врачтын көзөмөлүндө болуш керек. Анан температура маалында көбүрөөк эгер эмизген болсо, тез-тез эмизип туруш керек. Анан суюктукту көбүрөөк берип туруш керек. Ушул нерселерге өзгөчө көңүл бөлүш керек. Анан атайын ветрянкага каршы мындай лечение кылынбайт да, противовирусный андай эмелердин кереги жок. Сөзсүз симптоматический лечение кылыш керек. Жакшы, саламатсыздарбы? Суу чечекке каршы вакцина барбы деген суроо калтырды. Суу чечекке каршы вакцина жок. Бирок болуп өткөндөн кийин иммунитет
өмүр бою иммунитет калат. Кайра оорубайт, э? Кайра оорубайт. Жакшы. Кийинки суроо, саламатсыздарбы? Менин балам дейт, суу чечекке кабылды дейт. Азыр абалы жакшы. Анан дагы бир кызыма жукту дейт ошол учурда дейт. Анан башка балдарыма жукпай калды деген суроо калтырыптыр да. Эмне үчүн деген суроо. Мисалы, сөзсүз түрдө жугат деп калдыңыз да жанымдагы адамга. Анан бат жугат, э? Балдар балким ал кичинесинде ооругандыр. Же анын иммунитети аябай жакшы болгондур, ошон үчүн жукпай калгандыр. Анан алар ошол баягы жугуу учурунда баягы өтө жуга турган убак күндөрү болот да, ошол маалда экөө баягындай тесный контактта болбогондур. Ошол убактарда жугуу ыктымалдуулугу азаят. Жакшы. Суу чечекке кабылганда сөзсүз түрдө диета кармоо керекпи? Кандай тамактарды берген туура, кандай тамактардан убактылуу баштап турган жакшы? Суу чечек менен ооруганда атай өзүнүн диетасы деле жок. Негизинен көбүнчө буга суу чечек менен ооруган маалда балдарга цитрус уйларды бербей турушубуз керек, бал бербей турушубуз керек, анан ышталган нерселер, ышталган эттерди, ошондой нерселерди бербей турганыбыз ыңгайлуу. Анан көбүнчө баягы бул суу чечек бар жок жерге чыгат деп атпайлыбы, дененин ички органдарга чыгат, тамактарга чыгат. Ошол маалда көбүнчө балдарга тамакты суйгураак кылып, баягындай ботко сыяктуу кылып, жумшак кылып бергенибиз жакшы. Жакшы. Суу чечектин кабылдоолору эмнеге алып келиши мүмкүн? Мисалы, кээ бирлер мисалы бул илдет катары деле көрбөй, үйүндө кармап олтура беришет да. Өзү суу чечекти үйдө эле дарыласа болот, эгер кабылдоосу жок болсо. Кабылдоо качан болот? Жана биз айтып өткөндөй эле өздүк гигиенасын сактабагандан ошо кабылдоолорго туура келет да. Көбүнчө баягы көздүн эмесине чыкканда, ыйлакчаларын эми чыкканда кератит деген кабылдоого келет. Бездерге отуруштаса лимфоденит, эгер денесине тарап кеткен болсо, бул рожа деген оорулар болот. Ошол маалда кабылдоого учураганда сөзсүз баланы ооруканага жаткызыш керек. Ооруканага, бул инфекционный больницага жаткызыш керек. Ал жерде биз инфекционисттер өзү гана карабастан, аны эгер лимфоденит, эгер кератит болуп калса сөзсүз окулист менен чогуу карайбыз. А эгерде лимфоденит, рожа болгондо хирургтар менен чогуу карашабыз. Себеби ал ушу хирургический дагы эме дагы болуп эсептелинет да. Анан эгер колкоого чыкса, ларингит, ошондой оорулар чакырат. Жакшы. Суу чечекке мисалы балдар жылдын 4 мезгилинде эле кабыла беришеби, же болбосо бул дагы кайсы бир ооруларга окшоп сезондуу оору десек болобу? Көбүнчөсү аба нымдуу болгон убакта, күзгү, жазгы убактарда көбүрөөк пайда болот. Көбүрөөк жугуштуу убак ошол убактарда. Жакшы. Бүгүнкү күндө абал кандай? Бүгүнкү күндө өзү негизи мына акыркы 3 жылдан бери бул суу чечек менен балдар башка жылдарга салыштырмалуу көбүрөөк ооруп жатат. Бизге мисалы үчүн 2017-жылы 19 оорулуу жатып дааптапканада дарыланып чыкты бул кабылдоолору менен. 2018-жылы 32 оорулуу. Мына 2019-жылы ноябрга чейин 19 оорулуу жатты. Бул кабылдоолору менен. Так баягы жеңил түрлөрүн көбүнчө үйдө каралат. Азыр эми нымдуу болгон үчүн азыр күз мезгили суу чечек көбүрөөк. Эл арасында дейт, суу чечек болгондо суу тийгизсе так калат деген сөз бар дейт. Бул чынбы деген суроо калтырыптыр да. Суу тийгенден калбайт, дак аймап алгандан калат, тырмап алгандан. Кат болуп калган жерде, ошол жерде аймап алгандан калат. Эгерде тырнап ала турган болсо, ал жерге кандайдыр бир инфекция түшүп, ошондон дагы калышы мүмкүн экен, э? Мына ушул жогоруда айттыңыздар да, чоңдорду аябай ооруп өтөт деп. Бул учурда кандай дагы жардам берүү үчүн дары-дармек колдонуу зарылбы деген, керекпи деген суроо калтырыптыр да. Жок, бул да эми эгерде баягы кабылдоолор болсо, сөзсүз антибиотик кошулат. А так кабылдоолору жок болгон болсо, бриллиант жашылдыгын тез эме сыйпап туруш керек. Баягы биз айткан көбүрөөк суюк тамактарды ичиш керек, суюк чайларды ичиш керек. Анан өзүн эмеге коомдук жайларга гигиена сакташ керек. Жакшы. Ардактуу телекөрүүчүлөр, бүгүн бизде конокту Ажар Теңирбердиева, Ош шаардык балдардын жугуштуу оорулар стационарынын 4-бөлүмүнүн дарыгери жана ошондой эле кийинки коногубуз Гүлзина Малабаева, Ош шаардык үй-бүлөлүк дарыгерлер борборунун 7-филиалынын жугуштуу оорулар дарыгери болду. Сиздерге рахмат айтабыз. Маалыматтарды жакшы бердиңиздер.
ишиңиздерде ийгиликтер болсун. Ушуну менен Илим жана Билим телеканалынын Ден соолук программасы өз соңуна келип жетти. Аны мен Сейит Амираев алып бардым. Кайрадан эфир аркылуу амандашканча сак саламатта туруңуздар.